Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ушул салтанаттуу залда жакшы бир иштин шарапаты менен жыйылып баш кошуп отурабыз. Ушуга демилгечи болгон мына Бозулан, Бактыгүл жана ушуларга самалаш болгон, ушуларды колдоп чыккан айыл өкмөтүнүн активдери баарыңыздарга бир терең ыраазычылыкты айтабыз. Анан алыс кандай элекке бизге ушул гимназияга жана айтып кетти. Барып ошо эне мектебини көрүп таанышып, анан бизди ошо өздөрүнүн айылда эне мектебин өтүүгө айемге чакырып, анан бүгүн мына конференцияга да чакырып докладка катыштырганын үчүн дагы баардыгына рахмат айтып, ушу бүгүнкү ишибиз бир кайрылуу, кайтарымдуу болсун. Мына кызыбыз азыр ол Бактыгүл сүйлөп атып ал толкундаса, артта отуруп биз да толкундап кеттик. Мына кыз баланын мээримдүүлүгү, кыярмандыгы көрүнүп турат. Илайым ошо кызыбызды да Кудай сактап колдоп жүрсүн туугандар. Келиңиздер бүгүнгө жакшы катышып, ушул күнгө жеткизгениге шүгүр кылып, ушул иштин демилгечилериге келген баардык ушул жерде катышкандарга бир ыраазычылык менен кол чаап коебуз. Мен сиздердин алдыңыздардағы бүгүнкү баяндама докладым, мен аны айта берем. Анан чамчамна ошо биздин айыл өкмөттөн ушундай дүйнөлүк аренага чыккан балдарыбыз, биздин айыл өкмөттө ушул айыл өкмөтү боюнча жасалган аткан иштер боюнча слайдтар эне мектеби боюнча берилет. Анан мен сиздерден кечирим сурап туруп, олтуруп сүйлөшкө уруксат бериңиздер. Мен ошол жерден уланса болот, аны жигит жанагы ошол жака алып барып гана бөлүшөм. Окутпаймын, үйрөтпөймүн, ой бөлүшөм. Ушундай кааласаңыздар, сиздер дагы жакшы отурасыздар. Урматтуулар, ааламдашуу заманында доорунда азыр айылдын абалы кандай болуп калды? Азырынча ааламдашуу доорунда айылдын абалы кейиштүү болду. Кейиштүү болду. 3-4 маселени айтайын. Жумушсуздук, миграция, эптеп күн өткөрүп, байкуш эл, бечара эл жашап калды. Мындай биз шаңданып эле мактана бербестен ачык хакыйкатты дагы айтышыбыз керек. Социалдык объекттердин абалы оор абалда болуп калды. Балдар оор абалда болуп калды. Мына ушул эң башкысы үй бүлөдө балдарды тарбиялоо маселесинде ата-энелер миграцияга кеткен. Азыр дагы кечки азыркы баарлашууду улансак, бир айыл өкмөттөн 3000 ата же эне миграцияда жүрөт экен. Жаштар 3000 адам. Бул деген сөз ар 2-3 үй бүлөнүн бирөөсү кеткен. Үй бүлө толук болбосо, бул көп жакка зыян тиет. Эми мындан тышкары чарбалык, инфраструктуралык көп көйгөйлөр бар. Мен бул эл айыл өкмөтүн айтып атканым жокмун. Жалпы эле айыл өкмөттөрдөгү абал, анын ичинде биздикин бар. Эми айылдан өзүнчө эле жиреп, айылды таштап, аргасыздан күн өткөрөйүн деп миграция Россия, Казакстан, Америкага кеткени макул. Анын дагы плюс жагы бар. Бактыгүлгө окшоп, же биздин көп диаспора балдарыбызга окшоп, ошол жакта иштеп, тажрыйба арттырып, илим, билим, өнөр, маданият арттырып, келип евро ремонт үйлөрдү куруп, удобствосы менен шарттарды курган плюс жагы бар. Бирок минус жагы өзүнүн жериден алыстап, үй бүлөдөн алыстап, анан дагы бир топ маселелер бар. Эми айылдан таштап чет өлкөгө кеткени бир болсо, Бишкек, Ошко, массалык ички миграция деген бар. Көчүү дагы өтө чоң болуп атат. Мунун эки жагы бар. Бир жагы Бишкекте перенаселение болуп атат. Ошто ал эми айылда эң калып атат тамдар үйлөр. Кече бир жакшы инсандын атасы, чоң атасынын үйүнүн алдынан өттүк. Ичиң ачышат. Жакшы бир баласы бар экен, ошол жерде абат кылып отурат. Үйдүн алдыга чөп өсүп кетипти.
çözüp kettirip kılacak. Oşoğa bunu alacağı. Evime bugünkü sözümde ayıldın sakrallılığı, ıyıktığı jönünde bir toktolup ketmekçiyim. Yakında Bişkek şahırdan menin özümüzdün ayıl hükümeti jönünde kitabım çıktı. Bu arka ayılının tarihi degen. Biz çekiradayız. 2000 yıllık tarihten bugünkü alıp gelip köy-köylörümüne gelecekte 500 yıl öngü perspektivasını verdim. Aslında bir ceride toktoldum, ayıldın ıyıktığı cana büyüktüğüne. Menimce bu meselelerin içine en gerek sözlerden biri şu olsa gerek. Ayıldın ıyıktığı cana büyüktüğüne. Aytmak için takırlar. Bişkek, Oş, Megapolis, Moskva, New York, Paris, Jaman emez. Sonun yaşaşkan. Biro, ayıldağıday adamlar turpak basıp jürgöy, koyun tomuk jıttavay, makacılarını körböy, şıldıravaktan suudu körböy, jalpızdın jıtın bay, akeleçek enelerdi körböy, tanda su, sıyır sağ, uy sağdandı körböy, ittin ürgönünü körböy, attın kişine geldi bay, kuştardın saylaganını körböy. Bu çoğun çoğu. Men buna o leksiyandan keyin hayra migrasyon olup ketevi dep ta korkom ayılgan koyçum massa. Halka ayıl bu özünçe bir simfoniya. Koy aydagan, kozular mağragan, jalpız arıkta attan suudun şıldıra vakkanı, enelerdin, baldardın, bu bizge Kudaydan bergen bir ıyık jer. Jin tuttayım birinci bölüktü. Ey tuğanlar, ayıldı jetimiz retbeyli, ayıldı cireveyli, ayıldı taştavaylı, ayıldı.